Танк биатлону 2021 сынагы 2021 жылдын 27 июлунда 73-809 аскер бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын Коргоо министринин орун басары полковник Алмазбек Карасартовдун жетекчилиги астында танк биатлон эл аралык мелдешине Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн курама командасынын машыгуу обзору 2021 аталышындагы көргөзмө болуп өттү. Быйыл экипаждарды тандоо жана окутуу 20-636 аскер бөлүгүнүн Эделбейс окуу борборунун базасында жүргүзүлдү. Катаал конкурстук тандоодон өткөн мыктылардын мыктылары гана эң татаал тректерде өз өнөрлөрүн далилдеп Кыргыз Республикасынын желегин коргошот. Танк биатлону бул эң күчтүү танк экипаждарынын жана аскердик техникалардын турнири. Ал жыл сайын Москва шаарынын жанындагы Алабино шаарындагы Россия Федерациясынын Коргоо министрлигинин машыгуу полигонунда өткөрүлөт. Кыргызстан 2013 жылдан бери чемпионаттын туруктуу катышуучусу. Эске салсак, мелдеш эл аралык армия оюндарынын алкагында 22 августтан 4 сентябрга чейин өтөт. Первый выстрел мимо и вторым одиночным подбивает мишень. Фантастическая стрельба. Браво, Киргизстан!